учурунда Кубанычбек Сайназарович ушул COVID-19 илдетине чалдыккандарды кабыл алууга резервде канча орун бар? Микрофонду басып жооп бере бериңер. Саамдык сактоо министрлигинде бүгүнкү күндө коронавирус менен жабыркаган ооруларды дарылоо үчүн республикада 1210 керебет дайындалган. Анын ичинен 153 интенсивдүү терапия палатасы бар. Бишкек шаары боюнча 204 керебет, анын ичинде 32 керебет, 32 интенсивдүү терапия палатасы. Ош областы боюнча 475 керебет, анын ичинде 555 интенсивдүү терапия палатасы бар. Жалал Абад областы боюнча 260 керебет, анын ичинде 12 интенсивдүү терапия палатасы бар. Баткен областы боюнча 114 керебет дайындалган, анын ичинде 20 интенсивдүү терапия палатасы. Нарын областы боюнча 95 керебет дайындалган, анын ичинде 15 интенсивдүү терапия палатасы. Ысык Көл областы боюнча 176 керебет, анын ичинде 19 интенсивдүү терапия палатасы бар. Ошондой эле саламаттык сактоо министрлигинде резервге дайындалган керебеттердин жалпы саны 823 түзөт, анын ичинен 118 интенсивдүү терапия палатасы бар. Айта кетсек, Бишкек шаарында резервге каралгандар 472 керебет, анын ичинде 57 интенсивдүү терапия палатасы бар. Ош областы боюнча 60 керебет, анын ичинде 12 интенсивдүү терапия палатасы бар. Жалал Абад областында 70 керебет, анын ичинде 31 интенсивдүү терапия палатасы бар. Ысык Көл областында 21 керебет, анын ичинде 4 интенсивдүү терапия палатасы бар. Талас областы боюнча 200 керебет, анын ичинде 14 интенсивдүү терапия палаталары камдалган.